төрттө беш адам мындай чыккан. Ош мамлекеттик университетинин Борбордук китепканасындагы жыйындар залында окуу жайдын кесиптик бирлик комитетинин 1 жылдык отчету боюнча жыйын өттү. Иш-чарада кесиптик бирлик комитети тарабынан аткарылган 2023 жылдагы иш пландары, маданият, маалымат жана спорт боюнча уюштурулган иш-чаралар жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрдү. Кыргыз Республикасы президентинин указы менен бизде баягы фоттон келген путевкалар быйылдан баштап токтоду 28 жылга чейин. Ошондуктан биз мындан кийин өзүбүз сатып келебиз дагы. Аны ошол кызматкерлердин иштөө мөөнөттөрү менен аларга мындайча айтканда льгота катары быйылкы жылдан баштап беребиз. Бирок негизинен бир кызматкер 1 жылда 1 жолу болуш керек. Бул эми жалпы алганда жылда ал кызматкер бара бербеш керек. Жыйында 1 жыл ичинде Ош мамлекеттик университетинин кызматкерлерине, студенттерине берилген материалдык жардам, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген окутуучуларга жана жаштарга ар тараптан колдоо көрсөтүү жана үй шартына байланыштуу берилген жардамдардын чыгымдары боюнча кесиптик бирлик комитети тарабынан баяндама көрсөтүлдү. Жалпы 2023 жылдын кесиптик бирлик тарабынан берилген материалдык чыгымдын 1 жылдык сметасы айтылды. 2023 жылда негизинен биз ушул эмгек өргүү боюнча бизге бир көптөгөн арыз келип түштү. Кызматкерлердин кээ бир жаңы жумушка келгендерин 56 күнгө эмес кыскартылып калган боюнча арыздар түшүп, аны биз мындайча айтканда бир 200 кызматкердикин бир 2 миллионго жакын калган акчасын профсоюзга түшкөн арыз негизинде төлөтүп бердик. Жыйындын жүрүшүндө алдыдагы аткарылуучу иш-аракеттер талкууланып, катышуучулар тарабынан аткарылган иш-чаралар боюнча сунуштар берилди. Бардык иш-чараларга ушул мына Борбордук комитеттин ОШМУнун кесиптик бирлиги административдик башкаруу жана профессордук окутуучулук курам, окуу көмөкчү персоналдар мүчө болгон өлкөдөгү эң ири коомдук уюмдардын бири. Комитет окуу жайдын эмгек жааматын укуктук жана социалдык жактан коргоого алып, эмгекти жана саламаттыкты коргоо, кызматкерлердин эс алуусун уюштуруу, спортту колдоо боюнча иш-чараларын иштеп чыгып сунуштайт жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. спорттук иш-чараларды уюштуруу боюнча